36 бөлүм. Илью сөзүн мындай деп улантты. Бир аз чыдай тур. Кудайдын атынан дагы айта турган сөзүм бар экенин мен сага көрсөтөйүн. Мен пикиримди алыстан баштайм. Жаратканымдын адилеттүүлүгүн далилдеп берем. Анткени чынында эле менин сөздөрүм жалган эмес. Сенин алдыңда билими жеткилең бирөө турат. Мына, Кудай кудуреттүү. Ал жүрөгү таза адамды четке какпайт. Ал мыйзамсыздарды колдобойт, эзилгендерге тиешелүүсүн берет. Ал адилдерден көзүн албайт. Аларды падышалардын тагына отургузат, аларды жогорулатат. Эгерде алар чынжыр менен кишенделип, кырсыктын кишендеринде кармалып турушса, анда ал алардын иштерин өздөрүнө көрсөтөт. Алардын мыйзамсыздыгы көбөйүп кеткенин өздөрүнө көрсөтөт. Эскертиш үчүн алардын кулактарын ачат. Аларга мыйзамсыз иштерден баш тарткыла дейт. Эгерде тил алып, ага кызмат кылышса, анда өз күндөрүн жыргалчылыкта, өз жылдарын шаттыкта өткөрүшөт. Эгерде тил алышпаса, анда жаа жебесинен өлүшөт, акылдан ажырап өлүшөт. Бирок эки жүздүүлөр жүрөгүнө каар топтойт. Кудай аларды кишендеп салганда ага кайрылышпайт. Ошондуктан алардын жаны жаш чагында өлөт, өмүрлөрү бузулгандар менен өтөт. Ал жакырды башына түшкөн кырсыктан куткарат, эзилип жатканда анын кулагын ачат. Ал сени да тар жерден кысымчылык жок, кең жерге алып чыгат эле. Дасторконуң майга толот эле, бирок сен мыйзамсыздардын түшүнүктөрүнө жык толгонсуң. Түшүнүк менен айыптоо сага жакын. Кудайдын каары сени жазалап, өлтүрүп койбосун. Сени чоң кун куткарбайт. Ал сени байлыгыңды бааламак беле? Жок, алтыныңды да, байлыгыңды да баалабайт. Элдер өздөрүнүн турган жеринде кырылып жаткан ошол түндү тилебе. Сактан, мыйзамсыздыкка барба, анткени сен азап тартканды мыйзамсыздык кылгандан артык көрдүң. Кудай өзүнүн кудурети менен бийик. Андай насаатчы барбы? Ким ага анын жолун көрсөтөт? Сен адилетсиз иш кылып жатасың деп ага ким айта алат? Адамдар көрүп турган анын иштерин даңазалоону унутпа. Анын иштерин ар бир адам көрө алат. Адам аларды алыстан байкай алат. Мына, Кудай улуу, ошондуктан биз аны таанып биле албайбыз. Анын жылдарынын саны изелденгис. Ал суу тамчыларын чогултат. Алар көп болгондо жамгыр болуп төгүлөт. Жамгыр булуттардан тамчылайт. Адамдарга мол төгүлөт. Ошондой эле булуттардын жайылышын, анын чатырынын күркүрөгөнүн ким түшүнө алат? Азыр алардын үстүнө ал өз жарыгын чачыратып, деңиз түбүн жаап жатат. Ал жактан ал элдерди башкарып, тамак ашты мол берип жатат. Ал чагылганды өз колдоруна жашырып, ага кимди урууну буйруйт. Анын күркүрөөсү өзү жөнүндө билдирет. Жаныбарлар да эмне болуп жатканын сезишет.